Түлкүнүн токойдогу жашоосу. Токойдун түнөргөн эрте мененки тынчтыгын жапайы канаттуулардын шыбыры ойготот. Жылуулук менен нымдуулуктун айкалышканынан жаралган жыт бул жердин байыркы демин эске салат. Дал ушул тынч мейкиндикте адамдар көп көрө билбеген жашоо кайнап жатат. Бүгүн биз Токойдун эң айлакер, эң издөөчү жана эң сырдуу тургунун түлкүнүн жашоосун карайбыз. Кызыл түктөрү күн нуруна арзуу аркылуу жалтырайт. Ал алыстан эле байкалат. Түлкү жапайы жаратылыштын символу. Ал Токойдун чексиз жолдорун, жашыруун үңкүрлөрүн, ар бир дарактын кыймылын билгендей сезилет. Бирок анын жашоосу кооздуктан гана турбайт. Ар бир күнү күрөш, план жана инстинкт. Таңкы аңчылык. Таң сүрө баштаганда түлкү жымжыртыкты боорлоп жылат. Орто Азия менен Евразия токойлорунда жашаган көпчүлүк түлкүлөр үчүн эрте менен эң ыңгайлуу аңчылык убагы. Ал тынч кылдаат басат. Денеси жерге жабышкандай. Кулактары эң сезгич радар сыяктуу. Ар бир үндү кармайт. Жер алдындагы чакан, жүгүрүктөрдүн кыймылын да укмайынча кетпейт. Түлкү секирүүгө даярданып, денесин катуу чыңдап, бир заматта чагылгандай атылат. Жана Токойдун майда тургуну анын эрте мененки тамагына айланат. Жайкы күндөгү жашоо. Күндүн ысыгы күчөгөн сайын түлкү көлөкө издей баштайт. Ал үчүн бул убакыт эс алуу, жүзүн тазалоо жана күч топтоо мезгили. Токойдогу жыш бутактар анын жашоосунун ажырагыс бөлүгү. Бул жерде ал жырткычтардан жашынат. Балдарын коопсуз сактайт жана сырткы дүйнөнү узак аралыкта байкайт. Жупташуу жана туй турган мезгил. Жупташуу малы келгенде түлкүнүн жүрүм туруму өзгөрөт. Эркек түлкү өз аймагын коргоп, токойго катуу үн чыгарып, ата-андаштарын алыстатат. Түлкүнүн жупташуу мезгили кыштын ортосу, январь-февраль. Көпчүлүк кызыл түлкү Европада, Азияда жана Орто Азияда январь айынын аягы, февраль айынын ортосунда жупташат. Жупташуу мезгили орто эсеп менен 2-3 жума созулат.
Эркек түлкү өз аймагын активдүү коргойт. Үн чыгарып чакырат. Ышкырыкка окшош кыска үн. Ургачыны энеликти ээрчит жана коргойт. Ургачы түлкү энелик болсо ысыкка, эструс жылына бир жолу эле кирет. Айрым учурларда 2-3 күн гана жупташууга даяр болот. Жупташуу мезгили аймакка жараша кичине өзгөрүүлөрү бар. Түндүк аймакта январь-февраль айы, орто климаттуу кыш бар аймактар февраль-март, жылуу аймактар кээде декабрь айында башталат. Түлкү орточо 52-53 күн, болжол менен 7-8 жума. Айрым түрлөрүндө 49-55 күнгө чейинки аралыкта туат. Түлкү орточо 4-6 күчүк туат. Бирок түрүнө жана шартка жараша өзгөрүүлөрү бар. Минималдуу 2-3 күчүк, максималдуу 10-12 күчүк, бирок мындайы сейрек кездешет. Көпчүлүк кызыл түлкүлөр 5 күчүк туушат. Балдардын алгачкы кадамдары. Энелик түлкү табиятта эң назик, бирок эң күчтүү көрүнүштөрдүн бири. Түлкү балдары күжүрмөн, ойнок жана туруктуу камкордукту талап кылуучу кичинекей жүн топчолору. Көзү жаңы ачылган күчүктөрдү апасы токойдун коопсуз жолдору менен акырындап тааныштырат. Алар биринчи жолу күн нурун көрүп, токойдун жытын сезгенде, дүйнө алар үчүн чоң сырдай ачылат. Бирок бул оңой эле эмес. Жашоого үйрөнүү, аңчылык ыкмалары, жытты таануу, коркунуч сезүү баарын апасынан үйрөнөт. Күздүн келиши. Күз келип токой түстөргө бөлөнгөндө түлкү кышка даярдана баштайт. Ал тамак чогултат, жүнү калыңдайт жана аймагын дагы бекем коргойт. Бул мезгилде ал көбүнчө жалгыз жүрөт. Жаратылыштын мыйзамы ушундай. Ар ким өз жолун табат. Кыштагы көрүнүш. Кыш түлкүнүн эң чоң сыноосу. Карасында жашынып калган жемди табуу оңой эмес. Бирок анын укмуштай жөндөмдүүлүктөрү, майда үндү угуу, карды так тешип секире алуу аны тирүү калтырат. Айрым түлкүлөр кыш мезгилинде жүнүнүн түсүн өзгөртөт. Бирок бардык эле түлкүлөр өзгөртө бербейт. Бул алардын кайсыл түргө таандык экенине жараша. Түсүн өзгөрткөн түлкү ак түлкү. Жайында күрөң, боз же күрөң сары. Кышында таптаза ак. Бул өзгөрүү аны карда жашыруунууга, жылуулукту жакшы сактоого жардам берет. Ал өтө суук аймактарда, Арктикада, тундрада жашайт. Түсүн өзгөртпөгөн түлкү кызыл түлкү. Жайында да, кышында да кызыл сары, күрөң түсүн сактайт. Бирок кышында жүнү өтө калыңдап, узун жана жылуу болуп калат. Сууктан жакшы коргойт. Түлкүлөр негизинен үйүр болуп эмес, жалгыз жүрөт. Бирок айрым учурларда убактылуу топ болуп көрүнүшү мүмкүн. Негизинен жалгыз жашоочу жаныбар. Ар бир түлкүнүн өз аймагы, территориясы болот. Ал аймагын башка түлкүлөрдөн, башка жырткычтардан коргоп турат.
Көпчүлүк убакта жалгыз аңчылык кылат, жалгыз эс алат. Ошондуктан түлкүлөрдү карышкырлар сыяктуу үйүр менен жүрөт деп айта албайбыз. Жупташуу мезгилинде жуп болуп жүрөт. Жупташуу мезгили кыштын аягы, жаздын башы. Эркек менен ургачысы убактылуу жуп болуп жүрөт. Бирге уя даярдашат. Бирок бул да туруктуу үйүр эмес. Балдары менен убактылуу үй бүлөлүк топ. Түлкү балалагандан кийин эне атасы күчүктөр 3-6 айдай бирге жашайт. Атасы тамак ташыйт, энеси күчүктөрүн коргойт. Бул учур эл көзүнө топ болуп жүргөндөй көрүнүшү мүмкүн. Бирок балдар чоңойгондо ар ким өз жолу менен кетет. Өзгөчө учур ак түлкү Арктикада жашоочу. Өтө суукта чоң өлүк жаныбар табылып калса, бир нече түлкү убактылуу чогулуп жеши мүмкүн. Бирок бул да чыныгы үйүр эмес. Ар ким өз алдынча аңчылык кылат. Түлкү жырткыч, бирок өтө ийкемдүү. Баарын жей турган жаныбар. Ал жыл мезгилине аймакка жана табылган азыкка жараша тамактанат. Айрыкча кышында анын рациону бир аз өзгөрөт. Түлкүнүн негизги азыгы майда жаныбарлар, чычкандар, талаа чычкандары, коён, тыйын чычкан, канаттуулар, айрыкча жерде жүргөндөр, бакалар, кескелдириктер, курт кумурскалар. Бул азыктар түлкүгө белок, жылуулук энергиясы, күч кубат берет. Түлкү жалаң эле эт жебестен жемиштерди да жейт. Токой жемиштери, итмурут, малина, карагат, алма, алмурут айрыкча күзүндө. Дан эгиндерин айылдардын жанында. Бул витаминдерди толуктайт. Ошондой эле куштун жумурткаларын, уяларын бузуп, жумурткаларын жейт. Айрыкча жай мезгилинде. Кышында жаңы жем табуу кыйын болгон үчүн кар астындагы чычкандарды угуп, таап, секирип карды жарып аңчылык кылат. Алсырап калган коёндорду кармайт. Башка жырткычтар калтырган өлүк жаныбарларды да жейт. Айылдарга жакындап, тоок, өрдөк, тамак калдыктарын да жеп коет. Адам жана түлкү. Түлкү токойдун бир бөлүгү. Бирок адамдардын келген сайын көбөйгөн изи анын жашоо чөйрөсүн өзгөртүп жатат. Айрым аймактарда түлкү адамдарга жакын жашоого аргасыз. Бүгүн көптөгөн жаратылыш сүйүүчүлөр алардын дүйнөсүн сактап калуунун маанилүүлүгүн белгилешет. Себеби токой түлкүнүн үнсүз кыймылына муктаж, аны менен толук. Жаратылыштын гармониясы. Түлкүнүн токойдогу жашоосу бул табият менен болгон үзгүлтүксүз байланыштын символу. Ар бир таң, ар бир түн, ар бир кадам бул жаратылыштагы чоң системанын бир бөлүгү. Биз токойго кулак түрүп, анын жытын сезгенде, ошол тынч дүйнөдө кичинекей, бирок улуу жашоо уланып жатканын түшүнөбүз. Токой, анын үйү. Ал эми түлкү ошол үйдүн айлекер жана жылуу коргону. Жаратылышты сактоо, алардын жашоосун сактоо.